Kunduzbu Mamatova. Arman menen Kuvanıç. Angeme. Күз айынын ортосунда күн кадимкидей кыскарып, суук тартып калды. Таңкы 5-те ойгонгон Марат сыртка чыкканда Али караң эле. Аксаңдай басып эшиктеги кранга бети колун жууп келди. Кичинекей бөлмөсүнүн төрүндөгү жупуну төшөгүн өйдө кылып жыйып, бушта турган жапкычты жабаарында жерде жаткан ак пакетке көз түштү. Шаша буша ал пакетти ачып, ичиндеги апасынын жоолугу менен атасынын көйнөгүн алып шуу эттире жыттап алды. Андан соң бир башкача үн чыгарып ыйлап жиберди. Кулагы уккан менен сүйлөй албайт. Кекештенип жандап, сөздү жарым жартылай айтып эптеп түшүндүрөт. Бирок апа ата дегенди айта алат. Бир колу да өспөй, бир аягы сенек болуп сылтып басат. Акылы данектей, оозуна шилекейи куюла берип, көкүрөгү суу болуп кетет. Улам жеңи менен оозун шилекейин сүртө берип, эки жеңи да жылтырап кетет. Азырда оозуна шилекейин коюлтуп, ата-энесинин кийимин жыттап, үн чыгара ыйлап алды. Айылдан шаарга келгенине 3-4 жылдын жүзү болду. Өз алдынча иштеп, каражанын багып жүрөт. Сыртта короздун кыйкырганын уга, дубалдын боорундагы саатты караса 5:30 болуп калыптыр. Колундагы пакетти жупуну жүгүнүн үстүнө таштап, кир деген жука курткасын кие салып, үйүн калиттеп, жумушуна жөнөдү. Жумушу чоң базарда араба түртөт. Базарга дагы жөө жарым саат ашык жол жүрөт. Маршруттарда жийиркенип салышпайт. Аксаңдап жайыкышып жөө каттайт. Азырда жөө айылды, апасын, атасын эстеп баратат. Жай айы, айыл жашоосу. Таң кылайып тээ алыстан атып баратат. Ар жерден короздун кыйкырганы, иттин үргөнү эле угулбаса, айыл дээрлик тынч. Заңгыраган чоң тамдын коросундагы чарпаяда бирөө бүрүшүп уктап жатат. Үшүп калгандай көрүнөт. Чоң тамдан жашы 80ге жакындап калган байбиче чыкты. Чарпаяда бүрүшүп жаткан баласын көрүп, үйдөн одеял алып үстүн жапты да сүйлөнө кетти. Кургурум-ай, Кудайдын кылганы экен, минтип майып туулуп калдың. Атаң экөөбүздүн көзүбүз өткөндө кантет экенсиң, Ким карайт экен сени? Кургурум-ай, ушунча чоң үйдөн сага орун тийбедиби, балам? Деп башынан жыттап алды. Аңгыча абышкасы да чыгып, Мараттын жатканын көрүп башын чайкады. Кургурум, ушул жерге жатыппы? Ооба абышка. Үшүп калбадыбы экен, Үшүгөн окшойт, жаап койдум. Жашы 40-тан өтүп калган тубаса майып баласына карыялар үзүлүп түшүп кымтылап жатышат. Тетир карап уктап жаткан Мараттын көзүнөн ата-энесине эреркеген ачуу жашы сарыгып кичинекей жазыкка сиңип жатты. Тынчтыкты карыя бузду. Мараттын пенсиясы тийдиби? Тийгенин деле билбейм, абышка. Эмнеге сурадың? Өзүнүн акчасына бир сыра кийим, ботинка алып беришсе болот эле. Момуну карасаң, деп жерде тамтыгы чыккан бут кийимин көргөздү. Тытылып болбой калыптыр. Өзү майып немени ан сайын кыйнайт бул. Келиниң алган окшойт. Кече базарга барып балдарына кызыл жабар кийим кылып келди го. Ушу бечаранын акысына кол сунбай эле коюшпайбы эми? Айтсаң тоготушпайт, абышка. Маратты биздин көзү өткөндөн кийин карабай кор кылып коюшабы, Ким билсин, байбиче. Кыздарыңа жөнөтсөм жезделер койчу кылса, уулдарыңа жөнөтсөм келиндериң малчы кылса, жарымжан неме же малга жетпейт, бечарам, деп байбиче бүлкүлдөп ыйлады. Кичине бир тамга тааныганда дагы өзүн өзү багат эле байкуш. Мурдагыдай ал күчүм деле калбады кир кийимин жууп бергенге. Тиги келиниң мунун кирин жуубайт, колуна жууп кала тургансып. Айжамалды чакырып кел, агасынын кирин жууп берип кетсин. Айжамал чал кемпирдин эң кичүү кызы. Ошол эле айылга турмушка чыккан. Макул, чай ичип алып чакырып келейин, Айжамал үйгө келгенде Марат кудуңдап сүйүнүп, жанынан чыкпай айланчыктап, бир нерселерди айтып эптеп түшүндүрүп, каткырып күлүп калат.
Айжамал да түшүнсө түшүнбөсө да коштоп ою менен болот. Чоң чакага суу жылытып, агасын жуунтуп тазалап, чачын, тырмактарын алып таптаза кылып кийинтип. Вот, Марат мырза, мына күзгүгө караңыз, сулуу жигит болуп калдыңыз, деп күзгүгө көргөзөт. Марат өзүн көрүп кол чапкылап күлөт. Айжамал кошо күлүп: "Апа, уулуңду карасаң, күйөө бала болуп калды. Келин алалы, сүйгөн кызы бар бекен, а?" деп көз кыса Маратты карап калат. Мындай сөздөрдү укканда Марат каткырып башын ийкеп аябай күлөт. Айжамал Мараттан бир топ жаш кичүү, үйдүн кенжеси. Ата-энесине Маратка карамалап чуркап келип кетип турат. Азырда Мараттын кийимдерин жууп, өзүн жуундуруп, чачын алып отурат. Кыз бала да кантсе, күйүмдүү, оорукчан агасынын келечегине кайгырып сүйлөнүп алды. Бир борум ай, алты саның эле аман болсо эмне, сен деле элдей тынып калат элең. Акыл эсиң даана, кичине жерден Кудайым кем жараткан экен сени. Бул Айжамалдын ар дайымкы сөзү. Демейде унчукпай укчу Марат бул жолу башын көтөрө, Айжамалды соо кишидей карады. Айжамалдын көзүндөгү жашты колу менен сүртүп: "Айжам, ыйлаба, ыйлаба, мен тетем", деп алысты көргөзүп койду. "Каяка? Бискек Бишкекеби?" Марат ооба деп күлөп баш ийкеди. "Ал жакта жоголуп кетесиз. Эмне бар? Ким карайт сизди?" Өзүм. "Кантип жашайсыз, апе? Ким багат?" "Өзүм деп сөзүнүн аягына чыкпай кыйналып кетти. "Ой, эмнеге иштейсиз?" Алаба. Араба тартасызбы?" Марат деп баш ийкеп койду. "Кой, акем, атам апамды ким карайт? Экөө кыжалат болот, сиз жок. Бишкек чоң шаар, жоголуп кетесиз." Деп баш чайкады Марат. Кечинде дасторкондо баары чогуу отурганда Марат жөнүндө сүйлөп калды Айжамал. "Марат акем Бишкекке кетем, араба тартып иштейм дейт." Мараттан кийинки эки иниси, келиндери бырс эте күлүштү. "Алты сан аман адамдар араң жашап атышат, бул эмнени кыйраты иймек?" "Ошо да, суукта тоңуп, ысыкта мээ сейрип жоголуп кетет бул. Колундагы келини барса барсын, көрсүн талааны дагы." Айжамал чыдабады. "Болбой калыпсыңар. Бул бир тууганыңар. Жакшына сүйлөсөңөр, майыптыгы айып эмес го." Төрдө отурган ата-эне жерден башын көтөрүшпөдү. Улага жакта отурган Марат ызаланып, деп бир нерсени сүйлөп, сыртка чыгып чарпаяга жатып алды. Аны Абышка кемпир, Айжамалдан бөлөк жоктогон эч ким болбоду. Таң эртеңден чоң жолго эрбеңдеген бир караан колуна бир баштык көтөрүп баратат. Алыстан келген машина жол четине туруп калган Маратты көрүп токтоду, тааныды. "Эй, Марат баатыр, каяка таң атпай? Бискек Бишкекеби? Эмнеге барасың? Эжеңдин үйүнөбү?" деп баш ийкеди. "Кеттик анда, отур." Узак жолдо Марат абдан уктап уйкусуганып, бийик тоолорду көрүп кубанып, тоннелдерден өткөндө кол чапкылап сүйүнгөнүн жашыра албай турду. Айдоочу айылдаш агалары болгондуктан жолдон курсагын тойгузуп оюндагыдай болду. Бир жолу шаарды көргөзүп кайра алып келе берем деп ойлоду. Ошентип шаарга келип стоянкага токтоп калышты. Мына ошол жерден Маратты жоготуп жиберди. Ал алаңдап издеп кала берди. Ал эми Марат болсо Бишкекке келгенине ишенбей, машинанын көптүгүнө суктанып, улам бир кооз машиналарды карап отуруп, кайра жанагы машинасын таппай калды. Анан эле базардын ичине кирип кетип, чыга албай тегеренип жүрө берди. Чарчап алы кетип калганда бир бош контейнердин жанында отуруп уктап кетти. Бирөө түткүлөгөндө ойгонуп кетти. "Ай балам, тур кет үйүңө." Марат чочуп тура калды. Эки жагын караса баягы топураган эл жок. Базар жабылып, короо шыпырган аял ойготуп аткан экен. "Үйүң каякта? Каяктан келдиң?" Марат деп алысты тоолорду көргөзүп койду. Аял Мараттын майыптыгын түшүнүп, баласына чалды. "Эй балам,
Кел бул жака, бир киши адашып калган окшойт, оорукчан экен. Аңгыча баласы келди. Каяктан келдиң десе айта албаган Маратка суроо токтоду. Алар базарды шыпырып жыйнап бүтүп, Маратты өзү менен бирге Батирине ала кетишти. Өздөрү деле Батирде турушат. Кожоюну жакшы киши, көчөдө калган кишини кабыл аларына ишенишет эле. Кожоюндун ороосунда квартиранттар арбын. Эң четки кичинекей бөлмө бош эле. Ага бош коробкаларды киргизип коюшкан эле. Ошону кече эле бошотуп коюшкан. Ошого бир матрас менен Маратты киргизип коюшту. Чарчап калган Марат күн шашке болгуча уктады. Курсагы да курулдап ачып калыптыр. Кардон төшөлгөн чакан складда бир матрас ага мамыктай сезилди. Коркпой, үркпөй, тартынбай керилип, чоюлуп турду да акырын сыртка чыкты. Короо толгон эшик Батирге таңыркап карап турганда, кечеги аял: "О, балам, турдуңбу?" Марат шаша башын ийкеп, жеңи менен оозунан куюлуп кеткен шилекейин сүртүп койду. Эки жеңи шилекейин сүртө берип, жалтырап так болуп калган. Кантсе да тиги аял эне да. "Бетиңди жуу тиги чөгүнгө, анан бул жака кир, чай иче" деди. Марат аксаңдай басып, бети колун чампалап жууп, тартынып туруп калды. "Ой, кир үйгө, кир!" Ичкериден жанагы үн чыкты. Кичине бир бөлмө, жубуну палас, төшөк салынып турат. Жерге салынган тасмалда эки нан, каймак, анан дымдалган kesme. "Кел отур, курсагыңды тойгоз. Каяктан келдиң, каяка барасың, анан үйүңө жөнөтөлү." Марат башын чайкай, "Ики" деди. "Үйүңө барбайсыңбы?" деп башын чайкады. "Кантип жан сактайсың шаарда?" Алаба, алаба" деп араба түртөм" деп түшүндүрүп атты. Байкушум, алды күчтүү балдар араң араба түртөт, сенин алың жетет бекен? Жетет. Кап балам айя, сага эле ким бере коет экен арабасын? Эми эмне кылдым? Сени кантем эми? Деп аял өзүнчө сүйлөнүп алды. Деги атың ким балам? Малат. Мармадат? Марат баш чайкап күлө. Малат. Марат? Марат кубана кол чаап баш ийкеди. Тиги апа да кубана: Марат, таанышып алдык, уулум. Мени Айша апа дешет. Күндүзү базардан коробка чогултам, кечинде базарды шыпырам. Жалгыз уулум бар, 15ке чыкты. Окуудан келип ошол жардам берет. Марат түшүндүм дегендей баш ийкеди. Эми сен араба түртөм дейсиң, базарды билбей адашасың, анан арабада жок. Эмне кылсак экен? Марат ийинин куушуруп койду. Алгач кожоюнга айтайын, сенин жаткан жериңди даярдап, жыйнап, анан сага ылайык иш карайлы, Марат? Марат башын ийкеп макул болду. Айша апа Марат жаткан кичине складды кожоюндан сурады. Оорукчан экен, көчөгө таштаган болбойт го, сооп деле болот. Ошол жерде жатып турсун, жакындары табылып алып кеткиче, тамак ашын ар кимибиз берип турабыз. Короодо 10дон ашык квартирант барбыз го, деди. Мына ошентип Мараттын экинчи жашоосу Айша апанын короосунда башталды. Айша апа Мараттын колуна чоң кап берди да ээрчитип базардан коробка топтой башташты. Кечке топтогон коробка картондорун кеч картон алуучулар портер менен алып кетишет. Таразага тартып килосун 12 сомдон өткөрүшөт. Мараттын топтогонун Айша апа өзүнчө тарттырып акчасын алып берди. Кечке чогулткан картону 230 сомго жараптыр. Айша апа акчаны Маратка сунса, ал жок деп кетенчиктеп калды. Айша апа болбой эле колуна карматып: "Марат, ал балам, бул сенин эмгегиң, сенин акчаң. Күнүгө эми ушинтип иштеп акча табасың. Макулбу?" деп акчаны Мараттын көкүрөк чөнтөгүнө салып койду. Кубанган Марат аксаңдай басып, Айша апага ыраазычылык билдирип, бир нерселерди айтып жатты. Апа, ылахмат. Макул балам, сен кубансаң эле болду. Мараттын кубанганына Айша апа да кубанып толкунданып алган.
Акча кармап көрсө дагы өзүмдүкү деп ойлобогон Марат улам акча салган көкүрөк чөнтөгүн сыйпалап кудуңдап коет. Мына ошентип Айша апанын жардамы менен базарда кечке картон чогултат. Айылдан алып келген кийимдери да бүт кир болуп, кийерге таза кийими калбай калды эле. Айша апа жууп берди. Айша апанын жалгыз уулу Зарлык жанындагы мончого алып барат Маратты. Экөө ынак болуп кетти. Зарлык да анын сөзүн көп түшүнбөй жүрчү, кийин түшүнүп калды. Экөө ынак болуп кетти. Зарлык да анын сөзүн түшүнбөй жүрчү, кийин түшүнүп калды. Айша апа Мараттын акчаларын эсептесе 5000ге жетейин деп калыптыр. Чөнтөгүнөн алдырып жибербесин деп калта тигип, акчасын салып мойнуна асып берди эле. Марат аны тумардай кылып, кечке кармалап кайра көйнөгүнүн ичине салып коет. Капчыгы калыңдап 5000ге чукул акча топтоп алды. Адаттагыдай базар ызы-чуу болуп, картон тапшыргандарды карап турган Маратты Айша апа кеттик деп ээрчитип жөнөдү. Аңгыча арттан бирөө «Айша эже, сизди контролёрлор чакырып атат» деди. «Ha, эмнеге?» «Билбейм. Кечки иш башталгыча бир топ убакыт бар эле да. Мейли эми, азыр барам», деди да Маратка кайрылып, «Марат, мен контролёрго жолугуп келейин. Сен ушул жерде күтө тур. Чогуу кетебиз», деп чуркап кетти. Базардын ичи киши азайып, бир топ ээн болуп калган. Аңгыча эки сомодой жапжаш жигиттер келип, Маратты коркутуп, мойнундагы акчасын бирөө жулуп алды. Марат аянычтуу кыйкырып, тигинин колуна жабышты эле, экинчиси ичке жана бетке сокту. Оор соккуну көтөрө албаган Марат учуп түштү. Мурдунан кан жая берди. Ал эми берки эки зөөкүр майып адамды тоноп качып кетишти. Айша эже бат эле келди. Ал жерде онтоп жаткан Маратты көрүп, айгайлап жардам сурады. Эч ким деле жок. Бир-эки охрана гана келип, Маратты жетелеп, бети колун жуудурду. Соолукта быйлап турган Маратты карап, Айша апа: «Ай, бечерем ай, тилиң эле болсо эмне айтып бергенге? Ким болсо да оңбосун, житпесин». Охраналардын жардамы менен Айша апа Маратты батирине алып келди. Бети колун жууп, кийимин которушуп, тамак беришти. Кошуналары да колдон келген жардамды берип, бири сүлгү көтөрө келип, бири байпак, бири шейшеп берип, чакан бөлмөсү буюмга толо түштү. Үйдүн кожоюну да келип, картондун үстүнө эле матраста жаткан Маратты көрүп уялып кеттиби, башын кашып чыгып кетти. Эртеси Мараттын бөлмөсүн акелетип, бир кровать, бир тамак ичкенге үстөл, жерге палас салдырып койду. Марат аксаңдап базардан келип бөлмөсүн тааныбай кайра чыгып, адашып калдымбы деп эки жагын карады. Аны байкаган кожоюну басып келип: «О, Марат мырза, мына бул сеники эми. Жерге жатпай ушул кроватка жат. Тамакты үстөлгө коюп ич. Сен иштерман азамат жигит турбайсыңбы?» Лахмат. «Азамат жигит, тиргилиңди кыла бер», деди да далысынан таптап койду. Марат кудуңдап сүйүнүп кроватына отура тура ар жак бери жагын карайт. Маратка короодогу кошуналар да көнүп калышты. Көрүнбөй калса издешип, кечки тамакты ар кимиси бирден кесе көтөрүп келишет. Бирөөсү терезесине парда тартып берди. Дагы бири үстөлүнө дасторкон берди. Айтор Мараттын бөлмөсү өзүнчө эле кооз. Акчасын алдырып, ызаланып, бир топ туталанып, ошондон кийин жанына акча албай калды. Айша апанын эшигин тыкылдатып: «Апа, апа» деп чакырды. Ичкериден Айша апа: «О, Марат, кире бер». Акырын дарбазаны ачып аксаңдай кирип, колундагы акчасын сунду. Айша апа таң кала: «Мен эмне кылам муну?» Бекит. Уурулар. Балам ай, бекитейинби?» Марат кубана баш ийкеди. «Макул, сенин бир сомуң болсо да сактап коеюн», деп чакан сандыгын ачып, ак жолугуна ороп салды. Аны көргөн Марат аксаңдай чыгып кетти. Бир мезгилде баякыл ак баштыкты көтөрүп келди. «Бул эмне?» Марат ичинен апасынын жоолугун, атасынын көйнөгүн алып чыкты да акчаны ушуга оро деп ишарат кылды. «Ушуга ороюнбу?» Марат баш ийкеди. «Жок, балам, муну сен жыттап жүр. Акчаңды мен жапжаңы жоолукка ороп койдум». Марат дагы башын ийкеп чыгып кетти. Чоң базар. Ал жердегилер да Маратка көнүп калышты.
Марат араба түрткөндөргө кызыгып, арабаларын тартып түртүп көрүп, кармалап өз күчүн сынап жүрдү. Арабачы балдар аны аяй карап, чаңда картон чогултканына, акча таап иштегенине ыраазы боло карашчу. Балдар, Марат аба алты санамандарга караганда төбөчөлүк өйдө экен, э? Анан эмне? Ак мээнет менен иштеп атат. Ошону да тоноп кетишпедиби байкушту? Койчу? Ооба, охраналар айтышты. Ал тургай базардын камерасына түшүп калган экен, милицияларга бериптир. Табылып калса экен. Араба түткөнгө кызыгып атат. Араба алып бербейлиби? Ошентсек болот. Бирок арабанын арендасын төлөй алабы? Жок, акча топтоп арзан араба издеп сатып эле берели. Чын, радиоузилден айтып атат го күнүгө. Ошентели анда. Канчобуз биз? Араба канча турат өзү? Жакшысы, жеңили 4000 ары турат. Дөңгөлөгү да жакшы. Мындай эле араба 2,5–3 миң сом. Анда жакшысын эле алып берели. Араба кештер деле 30дан ашыкпыз. 100 сомдон топтосок деле алабыз. Ошентип акча топтой башташты. Көздөгөн арабасын да сатып алышып, ага сигнал орнотушту. Арабаны кооздоп, сырдап, бышыктап, жип байлашып, төрт бурчуна шар байлашып, эртең менен Маратты базардан күтүштү. Күндөгүдөн эрте келген Марат колундагы капты сүдүрөй, бут кийим базардан чыккан картондорду чогултуп жүргөн. Соода кылгандар да Маратка жан тартып, өздөрүнөн чыккан картондорун эч кимге бербей, Маратты күтүшчү. Ай бала тийбе, аны алып койгон. Марат байкеники ал. Маратбай, келдиңби? Азамат. Тигине сага топтоп койдук. Тартып кете аласыңбы? Аксаңдаган бечарам, ак эмгек менен нан табат. Ооба десең, эч кимге жамандыгы жок. Марат кабын сүйрөп, картон топтогон ордуна келди. Ал жерде жапжаңы жасалгаланган арабаны көрүп суктанып карап койду. Анан картондорун жийип топтоп атканда арабакештер топтолуп келип, Марат байке, кандай? Деп учурашты. Улуусу да, кичүүсү да Марат байке аба дешчү. Марат калдаңдап сүйүнүп баары менен кол алышып учурашат. Айылда саналуу эле адам аны менен кол алышып учурашпаса, калганы Мараттан айланып өтүшчү. Бул балдардын өзүн өздөрүнө тең санап учурашканына төбөсү көккө жетти. Балдар Маратты жетелеп, жасалгаланган арабага келишти. Марат аба, могу көк жорго сиздеке. Кош келдиңиз биздин катарга. Мына арабаңдын номери да бар, 555. Жашооңдун баары 5 болсун деп ушундай номер алдык. Куттуктайбыз дешип кол чаап жиберишти. Марат таңыркай, магабы? Ооба сизге. Кел отур үстүнө. Балдар арабага Маратты отургузуп ары бери айдап каткыра күлүп, Мараттын кубанганын көрүп, кээ биринин көзүнөн жаш чыкты. Жерге түшкөн Марат арабасын сыйпалап тегеренип кармап, эмне дээрин билбей, ак саңдай тегеренип, улам балдарга рахматын айтып колун көкүрөгүнө коет. Көзүнөн жашы тыйылбай агып, бир мезгилде арабанын кармагычын кармап, бүктөлбөгөн бутун сунуп, чөк түшө эчкирип ыйлап алды. Ооба, бул араба алуу анын арзуусу эмес беле. Өмүрүндө биринчи жолу бир буюмга ээ болуп атат. Марат аба, ыйлабаңыз. Эми көк жорго менен иштейсиз. Биз жардам беребиз. Марат аба, Марат байке. Марат акырын турду да, көз жашын сүртө күлүп турду. Мен Арман, атым Арман. Арман? Атыңды Арман деп өзгөртөлүбү? Марат кубана баш ийкеди. Неге Арман? Кубаныч деп айталы. Марат баш чайкады. Арман жакчы. Арман жакшы дегени го. Макул ага, Арман болсо Арман да. Балдар, арабага Арман деп жазгыла. Клиенттер да билгидей болсун. Арман, мына карасаң, бул жерде сигнал бар. Бассаң баары сага жол берет. Деп сигналды басып койду эле, базарды жаңырта үн чыкты. Арман кызыгып улам аны басып көрөт.
Мына ушинтип Мараттын аты Арман атка конуп, жаңы жашоо, жаңы тиричилиги башталды. Базардын шаңы караңгыда эле башталат. Арабалуу болгон Арман көпчүлүк арабакечтер менен таң атпай келип, түңүнөн товар алгандардын жүгүн ташыйт. Акчаны да өздөштүрүп калды. Канча акча алат, канча кайтарат, аны да үйрөндү. Кээ бир клиенттер анын түрүнө карап жүгүн салбай да коет. Тачка араба бошсуңбу? О, эже, эмне жүк бар? Чогулган балдар жүгүн көрүшөт. Оор болсо өздөрү алат, жеңилирээк болсо Арманга берет. Арман байке, 150 сом берет, тиги маршрут токтогон жерге чыгарып бер. Аксаңдап, кубанып, кудуңдап бараткан Арманга кээ бири ашыгы менен берип да кетишет. Мындайда Арман кудуңдап сүйүнөт. Кээ бири аз гана тыйын берип, ме, болот ошол сага. Жалдырап туруп калган Арманга, хей Дабдыр, болот ошол, бар кет. Кабагы бүркөлгөн Арман шылкыя басып кетип баратып, арабасы менен байкабай бирөөнүн аягын басып кетти. Ай! Деп кыйкырган килейген киши коркуп кеткен Арманды көчкө эктепти. Ызаланган Арман уу деп жаңдап бир нерселерди түшүндүрүшкө аракет кылды. Тиги сары киши, "Ийнең турайын, чолок, басары жогол, өлтүрөм азыр" деп тап берди. Тыгында аялдар Арманга болуша кетишти. Опе, кантет, килейген неме экенсиң, араң жүргөн немени өлтүрөсүң эми? Кантет, урба байкушту, өзү араң жүргөн немени көзүңө карабайсыңбы? Өзүн күнөөкөр сезген Арман аксаңдай арабасынын төртөө шылкыя басып кетет. Адаттагыдай жумуштан чыгып, курсагы ачканынан жол боюндагы ашканага тамак ичүүгө кирди. Столго эми отуруп жайгашканда, ашкана иштеткен кыз келип чыгарып жиберди. Ай байке, сизге мүмкүн эмес бул жерге. Тамак ичем. Жок деп атпаймынбы? Силерге окшогондор тажатты. Чыгыңыз. Акча бал. Мына. Калтырап титиреп чөнтөгүндөгү акчасын алып чыккыча, тиги кыз түрткүлөп чыгарып салды. Көзү жашылданган Арман жол боюндагы арыктын кырына акчасын уштаган бойдон отуруп калды. Жанынан ары бери өткөндөр улам бири карап, бирөөсү 20, бирөөсү 50, дагы бирөө тыйын таштап кетип жатышты. Эмилеки ызасын бул окуя чачып жиберди. Ал акча таштаган адамдардын артынан кыйкыра жөрмөлөп тура жердеги акча тыйындарды чогулта, кайылчы эмесмин, акчаңды деп тигилердин артынан чуркады. Бирок көпчүлүктө кимиси бергенин билбей калды. Анан шашпай аксаңдап, тээ бурчта баласын бооруна кысып отурган кайырчы келинге берип салды. Андан арыраак арабада отурган сөөк саактуу, бутун таңып алган жигитти көрдү да, чөнтөгүнөн аңтарып, жанагы тамак иче турган акчасынын жарымын берип кетти. Колундагы акчага бир нерсе алып жеп шамшым этем го деп, жолдон бир магазинге келсе, эшикти тоскон кароол киргизбей койду. Кекештенип бир топ нерсе сүйлөдү, бирок тиги түшүнбөй койду. Бар эй, сендейлердин баары уруу болот. Бас кет, милицияга каматып салам азыр, деди. Арман дагы өксүй аксаңдап, көзүнүн жашын шыпыра, чылк эте шилекейин жутуп, батирине жөнөдү. Батирине жакын көчөдө топ тээп ойноп жаткан өспүрүм балдар ызычы түшүп жол бербейт. Араң келе жаткан Армандын артынан бирөөсү топ менен тепти эле Арман учуп түштү. Жерде бозола топурак болуп жатып калды. Өспүрүм балдар каткара күлүп, топ артынан кууп кетишти. Арман жерден тура албай ызаланып ыйлап жиберди. Айша апанын уулу Зарлык тээ алыстан келе жатып, аны таанып чуркап келди. Тура албай жаткан Арманды колдон тартып тургузганда, Арман Зарлыкты кучактай уңулдап ыйлады. Жарлык. Зарлык да көзүнө жаш ала, колуна жетелеп, экөө жай үйгө баратчат. Айша апа кечки тамагын жасап коюп, жумушуна кеткен экен. Армандын кийимин күйүп, тазалап үйүнө киргизип жиберген Зарлык үйүнөн тамак ашын көтөрүп келип экөө тамактанды. Анан Арман Зарлыкка акча берип,
Нан, чай, шекер, dedi. Magazinden alıp geleyim be. Özünüz nege almadınız? Meni girgizbeyt. Nege girgizbeyt? Arman iyinin kuşura jer karadı. Kursağı toygan Arman kravatına jata ketdi. Koluna başlığın götörüp kelgen zarlık uyga girse uktap jattır. Oy gotboy alıp kelgenlerin üstölge koydu da apasına jardan berige ketdi. Күндөгүдөй эле базар. Арман арабасын кылдыратып, сигналын улам басып коюп иштеп жүрөт. Бүгүн да жүк таштап, кайра баратканда дагы бирөөнү арабасы менен коюп алды. «Эй, көзүң барбы я?» деп бурулуп эле Арманды карап туруп калды. «Ой, Марат? Ой, сенсиңби? Ой, таптым сени, а?» Арман да башын ийкей кубанып тиктеп туруп калды. Бул баягыл Бишкекке алып келген айылдаш агасы эле. Маратты жоготуп жиберип, тымызын издеп жүргөн. Эми таап алып сүйүнүп турат. «Ой, сен каяктарда жүрөсүң я?» Арман тиги кишинин суроосуна жооп ордуна колунан жетелеп Айша апага алып келди. Айша апаны көрсөтө, ушул айтат дегендей ымдап көрсөттү. Айша апа да Арманды тааныган бир адамдын чыкканына сүйүнүп, «Ай, жакшы болбоду. Мунун издеп сурап алары жокпу деп кыжалат элем. Кел отур», деп баарын айтып берди. «Мына ошо эми. Бир жылга жакын убактан бери колумда иштеп жүрөт. Барсаң ата-энесине айтып кой. Баласы жакшы жүрөт деп». Макул айтайын. Ал тургай келишет алар. «Марат, кетесиңби? Ала кетем». Арман баш чайкады. Айша апа, мунун аты Арман. Арман деп өзүнө өзү ат койду. Арабалы болду, эми үйлүү болот, анан колуктулуу болот, сулуу балдардын атасы болот, деп Айша апа Армандын көңүлүн көтөрө сүйлөдү. Арман чөнтөгүн чукулап, «Апага, атага бер», деп акча берди. Байкушум, ай байкушум, апасы атасына берип атат. Ала кой, алып барып бер ата-энесине. Тиги агасы да Арманга жүрөгү жылып, «Макул Арман, мени күт, мен жакшы кабар менен келем», деп коштошуп кетти. Ошентип бүгүнкү жакшы жаңылык менен башталган күн Арманга дем берип шайдоот иштеп жүрөт. Жумуштан чыгып да үйүнө шаңдуу басып, таттуу кыял менен аксаңдай басып барат. Айылдын тиргелеги жерге жарык кире баштаганда эле башталат эмеспи? Айжамал да таң эрте туруп, 2 уюн саап, бадага кошкону айдап чыкты. Үйүнөн бир аз басканда эле ылдый жактан келе жаткан машина жанына жетип токтоп, айдоочусу түштү. Айжамал жолдон чыга жол бошотту. Машинадан шаша түшкөн Турдубек айдоочу «Айжамал, карындашым, токтосоң», деди. Айжамал аны таң калуу менен тиктеп калганда, «Айжамал, Маратты таптым, кыжалат болбогула. Ошону айтайын деп сага токтой калбадымбы?» «Ай, каерде, каякта экен? Каяктан таптыңыз? Тирүүбү деги өзү?» «Ай, албетте тирүү. Жаман ойлоба карындашым. Марат Бишкекте экен, жолугуп келатам. Ал тургай саламы ата апасына бере турганы бар». «Ай, аман эле болсо болду». «Ооба, мен үйгө барып жүгүмдү таштап, 1 сааттан кийин барайын үйүңөргө. Ага чейин сүйүнчүлөп кой карындашым». Албетте сүйүнчү айтам. Үйгө келиңиз, атамдар да кубанып калсын». «Ооба, келем, сөзсүз», деген Турдубек машинасын от алдыра жүрүп кетти. Айжамал уйларын бадага кошту да үйүнө жүгүрдү. Келип эле үстүндөгү халатын чечип, жаңы сааган сүттөн чакан-чакага куюп алды да ата-энесинин үйүнө жөнөдү. Таңкы салкында сырттагы чарпаяда отурган карыялар таң атпай келген кызына «Ботом, таң атпай келипсиң го. Кел кызым, тынччылыкпы?» «Келдим ата, апа, сиздерге сүт алып келдим. Анан сонун жаңылыгым бар». Болсун кызым. Эмне, Маратымдан дайым барбы?» Кантсе да эне да көзүн жылжыйта Айжамалды карады. «Ооба апаке, Маратыңыз аман эсен Бишкекте экен. Жогорку айылдагы Турдубек акеге жолугуптур. Турдубек аке азыр келет үйгө, өзү түшүндүрүп берет сиздерге». Кудай, кагылайын Кудай, акыр балам табылды ошондо»,
деп байбиче бышактап калды. Айжамал ары бери чарпаяга төшөк салып, жөлөңгүч жаздыктарды коюп, дасторкон жая баштады. Эми эле койгон сүтү бышып, ата-энесине сааркы чайды берди. Аңгыча Турдубек да келип калды. Ал адатынча карыялар менен бар балаңдап учурашып, көтөрө келген коонун дасторконго койду. Балам, кандай келдиң? Бала чакаң тынч бекен? Тынч абаке, өзүңүздөр кандайсыздар? Бизди Кудай алап эле. Энең экөөбүз отурабыз. Андан көрө айтчы Марат жөнүндө. Мен Бишкекке барып, жолугуп калдым кокусунан. Араба түртүп иштеп жатыптыр. Жакшы адамдар колдоо калыптыр. Байкушум-ай, ошого алы жете бекен. Кийим кечеси, курсагы эмне болду экен жарыгым? Деп Мараттын апасы бышактады. Абышкасы ага ормоё карап, ой, ыйлактабай тура турчу, бала сүйлөсүн угалы, деп байбичесине кайрылды. Чоң эне, ыйлабаңыз, балаңыз эң сонун жүрөт. Араба түртүп иштеп жатат. Ал тургай сиздерге бир аз тыйын берип жиберди, деп чөнтөгүнөн 2000 сом алып берди. Чындыгында Марат 1000 эле сом берген. Жалаң майда акча берген. Колуна тигенин чогулту да, аны кесектеп койгонго алы да жеткен эмес эле. Турдубек Мараттын 1000 сомуна өзү да 1000 сом кошуп, карыялардын көңүлүн алгысы келди. Карыя акчаны кармап каңырыгы түтөй. Курган балам-ай, майыптыгы болбосо акылы даана. Кагылайын өмүрүң узун болсун, кайсыл жерде жүрбөсүн аман болсун. Ме балаңдын акчасын, анан Айжамалдан бир нерсе алдырарсың, деп байбичесине сунду. Турдубек чай ичкенче Марат тууралуу көп нерсе айтып берди. Бүгүн эртең дем алып, бүрсүгүнү жолго чыгам. Барсам атайын жолугам эми. Турдубек аке, мен ала барсаңыз кантет, мен барат элем, деди Айжамал. Мейли, барсаң ала барам карындашым. Жакшы болбодубу? Көзүм менен көрүп, санаам тынып, атам менен апамдын дагы көңүлү биротоло тынсын. Макул анда, барсаң ала барам. Бүрсүгүнү эрте салкында чыгып кетебиз. Же кечки салкында мен айтам го ага чейин дагы. Мен чыгайын анда. Абаке, чоң эне, тынч аман отуруңуздар эми. Айланайын, чоң рахмат. Өркүнүң өссүн. Бөкчөйгөн карылардын сөөгүн агартып койдуң. Омин, келечегиң кең болсун, өмүрүң узун болсун, бактылуу таалайлуу болгагылайын. Айтканыңыз келсин абаке. Маратыма күйүмдүү болгонуң үчүн көкөлөп кубанып калдым. Менин көзүм өтүп кетсе, ал шорду эмне болот деп ичкеним ириң, жегеним желим эле. Ошол шордуга ылайыктуу бирөө жолугап экен. Балалуу болуп калса да, баласы карайбы эле. Ылайыктуу бирөө жолукса, үйлөп коет элем. Сен өкүл ата болуп бер. Көз салып жүр. Мен өлүп калсам таянары болгагылайын, деп карыя таягына сүйөнө бүкүлүп алды. Турдубек, ой абаке, кайраттуу болуңуз. Сиз али Мараттын балдарын жетелеп багасыз. Мейли, өкүл ата болом. Ошол жакшы күнгө жетели, деп коштошуп кетти. 3 күн бат эле өтүп кетти. Турдубектин машинасында Айжамал кырка тоолордун сулуулугуна суктанып бара жатат. Турдубек күзгүдөн улам карап, толкунданып бараткан кызга суроо узатты. Айжамал, толкунданып атасыңбы? Абамдар аябай жол карайт эми. Ооба, аябай кубанып атам, бир тууганымды көрөм деп. Жол узак, бирок жетебиз. Уйкуң келсе уктап ал. Макул аке, бирок кайдагы уйку? Бир туугандын иши кыйын экен. 6 сан аман болсо да бир жөн. Жашы да бир топко чыгып калды. Кокулой баш менен бөтөн жерде жүрсө, кыжалат болот экен киши. Атам менен апам да 1 жылдан бери кандай гана кыжалат болушту. Издеген жоксуңарбы? Издедик, бирок бул жакты эле карадык да. Бишкекке кантип кетмек, акчасы болбосо. Анын үстүнө аны эч ким алып кетмек эмес деп ойлодук. Турдубек ошондо бар сырын айтты. Аны мен алып келгемин, Айжамал. Жаман оюмда жер көргөзүп алып кетем дегенмин. Анан мен бир клиенттин жүгүн машинадан алып, жолдун аркы бетин өткөрүп берип келгиче жок, издеп таппай калдым. Бишкекке келген сайын издеймин. Кечээ Капилеттен жолугуп калдым.
Кошо жашагандардан толук адресин алдым. Силерге айткандан корктум. Чынында бир дарегин билбей туруп кантип айтмак элем? Айжамал ойлуу. Сиз алып кеттиңиз беле? Эң башкысы табылып калды. Калганы жакшы болсун эми. Ооба, буюрса баары жакшы болот. Узун жол, зымыраган машине, ичинде жүргүнчүлөр. Айша апа эми эле жумушка келип, базардын шаарына аралашканда охранада иштеген балдар чакырып калышты. Эже, сизди чакырып атышат. Милицияга барсаңыз? Эмнеге ботом? Билбейм, сизди келсин дейт. Арманды ээрчитип алыңыз. Балким баягы уурулар тууралуу сурайттыр. Айша апа Арманды издеп тапты да, жүрү милицияга, экөөбүздү чакырып атат. Арман чоочуй. Мен балбам, деди. Коркпо, баягы ууруларды кармаган окшойт. Сени бербейм милицияга, балам. Башын ийкеген Арман Айша апанын артынан аксаңдап ээрчип жөнөдү. Мурункудай шилекейи да акпай калган. Базарда соода кылып иштеген бир аял врач экен. Түрдүү витаминдерди, маздарды алып келип берген. Аны Айша апа кантип колдонуу керектигин көргөзүп берген. Андан сырткары эки жеңине билекке чейин көйнөктүн сыртынан колгап тиктирип берген. Андан 5-6 бар. Күнүгө тазасын колуна кийип, костюм көйнөктөрүнүн жеңи кургак таза болуп калды. Экөө ээрчип милицияга келгенде шылкыйган 7-8 шектүү адамдарды камап койгон эле. Арманды тоногондор камерага түшүп калган экен. Ошондуктан аларды табуу оңой эле болду. Анткени алар ар дайым тоноо менен алек болгон балдар экен. Милициянын капитаны: "Эй экөөң, бери карагыла. Могу араң жүргөн кишиден эмнени күттүңөр? Экөөңдүн кебетеңди көр, муну көр. İştese işke toybay turgan kurağыңарда жашоо үчүн күрөшкөн бир инвалидтин токочун тартып алууну эмне десе болот? Экөөнөн үн сөз жок. Капитан компьютерден ошол окуяны көргөзүп берди. Бүрүшүп жерде жаткан, аянычтуу кыйкырып ыйлаган Арманды эч ким карап тура албайт эле. Айша апанын мууну бошоп, Арманды кучактап далысынан таптап койду. Арман болсо ошол окуя эсине түштүбү, бир ордунда тура албай калды. Мына, көрдүңөрбү? Бирөөнүн көз жашы узатпайт. Эми колуңар менен кылганды башыңар менен жооп беришиңер керек. Силер Армандын бүт акчасын кайтарасыңар. Моралдык да, материалдык да чыгымын төлөйсүңөр. Ден соолугуна зыян кылганыңар үчүн ага да төлөйсүңөр. Административдик штраф менен сот жообуна тартыласыңар. Анткени силер катышкан жагымсыз окуя бул эле эмес. Ушул адамга кантип кол салдыңар? Эки бала шылкыйып туруп берди. Капитан Армандын 5000 сомуна дагы 5000 коштуруп, андан сырткары 20 000 өндүрүп Армандын колуна берди. Мынча акчаны көргөндө Арман коркуп артка кетенчиктеди. Жок, меники эмес. Арман, коркпо, булардын жазасы ушул. Эми сага тийишпейт. Калган күнөөлөрү толтура жооп бере турган. Айша апа да тиги балдарга карап: "Бул кылганыңар уят, балдарым. Карагыла могу баланы." Кылмышкер балдар тик карай албады. Айша апа Арманды ээрчитип картон топтоп жыйган жерине келишти. Армандын арабасы ошол жерде эле. Бардык арабакечтер ошол жерде чогулуп отурушат, иш жокто. Айжамал менен Турдубек да дал ошол жерде күтүп турушкан. Аксаңдап келаткан Арман алыстан Турдубекти таанып, жылмайып келе жатты. Айжамалды анан шашпай көрүп, кучагын жая: Жамал деп кучактап алып шолоктоп ыйлап атат. Айжамал бир бооруна кысып: "Акем, кагылып кетейин, акем, момунум" деп карап тургандарды ыйлатты. Бүгүнкү күндүн ийгилик кубанычына балкыган Арман көзүнүн жашын шыпыра, жаш аралаш күлкүсү чыгып башкача кубанды. Эх, чиркин, бир туугандын деми кандай гана дарман Айжамал жарымжан агасынын үстүнө үйрүлүп түшүп, жалынып жалбарды. "Кагылайын момунум, акылдуум,
Эстүүм, күч кубатым, амандыгыңа шүгүр. Эмне болду деп ич этибизди жедик эле. Сени аман эсен көргөзгөн жаратканга миң рахмат. Айда, айдам, ылаба, мен жакчы. Во, деп бармагын көргөзүп койду Арман. Айша апа да булардын кубанычын коштой. Кызым, бир тууганың аман эсен, биз менен бирге кыжалат болбогула. Айжамал шаша баштыгын чукулап калды эле. Айша апа, кызым, ата энесинин бергендерин Армандын өзүнө бер, өзүнчө жесин, деп аштырбай койду. Кап, атай алып кетейин деп келбедим беле. Мен балбайм, деп баш чайкады Арман. Неге? Кыйналасың го аке. Инки, Арман кетенчиктеп кетпейм деди. Кап, эмчектеги баламды таштап келбедим беле. Бат эле алып келем, жолдо кыйналат деп. Эми канттим. Атам менен апам да жол карап атат. Сен Армандан кыжалат болбо. Жолдон калбай кете бер, кызым. Жок дегенде бир күн калып кир коогун жууп берсем эмне? Ой жок, Арман тың жашайт. Өткөндө базардагы кыздар майрамга деп кичине кир жууган машина алып беришкен. Үйрөтүп койгонбуз. Тыпылдап күнүгө кийимин өзү жууп жайып алат, деди Айша апа. Байкушум, аны да үйрөнүп алдыбы? Үйрөнбөй анан өзүнө ылайык дубалга кадаган телевизор бар. Аны да балдар алып беришти. Эми телефонго кызыгып жүрөт. Зарлыктан үйрөнүп тамга таанып жазып атат. Айжамал буркурап ыйлап жиберди. Кагылайын зирегим акем, баары жакшы болгон экен. Эмне болсо да аман бол. Эми бир айдан кийин келем. Уулумду эмчектен чыгарайын десем, жайкы саратанда кое тур дешти эле. Күндүн табы кайтсын, ошондо бир жума жаныңда туруп кетем, деп Айжамал Арман менен коштошту. Турдубек да Арманды кучактап, азаматым, аман бол. Арман чөнтөгүн чукулап акчасын алып чыкты эле. Айжамал, жөн кой, жөн бербе аке. Өткөндө берген акчаңды апамдар эт, нават, чай алып ичип оңуп калышты. Эми өзүңө керекте, деп кайра салдырды. Ошентип Айжамал Турдубектин машинасы менен айылга жол тартты. Айша апанын сиңдиси ооруп айылдан келген. Күнүгө таң эртеңден доктурга жөнөйт. Ошол мезгилде аксаңдап жумушка жөнөгөн Арманды көрүп калат. Бирөө менен иши жок, өзү менен өзү, бирөөгө зыяны жок баланы карап имериле тиктеп калат. Бир күнү кеч Айша ападан сурады. Бул ким? Бул да бир Кудайдын сүйгөн пендеси да. Жакшы бала окшойт. Жарымжан экенине карабай иштеп жанын багып жүргөнүн кара. Ооба, менин колума келгени мына 2 жылга аяк басып калды. Бир жамандыгы жок. Жоош, момун, ким жумшаса баш көтөрбөй тиле алат. Жакшы экен. Эмнеге сурадың? Мен да бир нерсени ойлоп да. Сен жөн нерсени ойлобойт элең. Ооба, жанагы Асылканга ылайыкпы дейм да. Ал ким эле? Кайнэжемдин кызычы, кичине кызы. Ал эмне болду эле? Аны силер укпай калгансыңар го. Кайнэжем жайлоодо кызын кайнап жаткан курутка күйгүзүп алган да. Кудай, анан кыз 7-8 жашта болчу. Ошол күнү жайлоодо экөө эле калган. Кайнэжем малын саап, сүтүн тартып, чоң казанга курутка сүзмө кайнатат. Узун чөмүч менен өзү аралаштырып аткан болот. Курут бор кайнап калган мезгилде күн айланып шамал башталат. Кайнэжем боз үйдүн түндүгүн тартып келейин деп кызына аралаштырып тур дейт. Катуу шамалга туруштук бере албаган кыз чалынып казанга чалкасынан башы менен түшүп калат. Айтор жамгыр төгүп, кыз чучуктай чыңырып, эжем кызын казандан ала коюп, алсыраак жердеги булакка алып барып басат. Ысык
Isı kurup kızın çaçın terisin şılıp düşüp araң degенде айыктырышкан. Байкуш, анан? Ошол кыз аябай жабыркады. Чач чыкпады, беттин жарымы тыртык болуп калды. Чочуп калганбы, талма оорулуу болуп жүрдү. Бирок анысы чоңойгондо калды. Бир жакшына кыз эле. Ысык таптап койгонбу, бою да өспөй калды. Эжең барбы өзү? Жок, былтыр каза болгон. Ушул кызды тындырсам экен, өзүнө ылайык бирөө бар бекен деп жүрүп, ушул кыздын алдында өзүн өзү кечирбей жүрүп өттү. Тап, жаман иш болгон тура. Ошого Арманды карап атпаймынбы? Балким жакшы бөлөө болот деп. Ошентсе канаке, атаганат. Бактылары тоодой болуп, балалуу чакалуу болуп калышат эле. Армандыго мен көндүрөм. Кызыңчы? Аны мен көндүрөм. Байкуштардын баксына себеп болуп коелу. Мейли, деди Айша апа. Арман жумушун бүтүрүп, баштыгын улам кармалап сүйүнүп коет. Үйгө шашылып баратат. Үйүндө Асылы күтүп атат. Үйлөнгөнүнө 6 ай болду. Көптүн жардамы менен Асылкан экөөнү баш коштурушту. Кечээ экөө доктурга барышкан эле. Асылкан УЗИге түшсө боюнда бар экен. Болгондо да уул. Экөөнүн кучакташып ыйлаганын көргөн адамдар көздөрүн жашташты. Асылкан да акыл эси данектей кыз. Кырсыктын айынан ушул дартка чалдыгып турмуштан кеч калган. Мына азыр курсагын сылап баласы менен сүйлөшүп жатат. Сырттан калдыратып Арман кирди. Асыл, мен баламма алдым. Эмне алдың, Арман? Мачине. Машинеби? Деп Арман баш ийкеди. Атын ким коебуз, Арман? Кубаныч. Кубанычпы? Сонун ат экен. Экөө күлүп кубанып калышты. Таң эрте адаттагыдай жумушка шашкан Арманды ээрчип ыйлаган Кубаныч жылдырбай отурат. 1,5 жашар Кубаныч Арман менен Асылканга Кубаныч өмүр, бакыт тартуулап, ар күн сайын түрдүү кылыгы чыгып баратат. Баса Асылкандын дагы боюнда бар. Экөөнө ата-эне туугандары биригип шаардан үй алып беришкен. Айша апа бат-баттан келип, Кубаныч небересин каралашып кетет. Арман менен Асылкан Кубаныч менен бактылуу күн кечирип, тагдырларына ыраазы. Бактылуулуктун эң жогорку тепкичи бул ишеним, сабырдуулук. Бакыт ар бир адамга эртеби кечпи, кандай кырдаал болсо да сөзсүз келет. Чыгарманын аягы.